Биздин Кыргыз мамлекетинин, азыркы Кыргыз мамлекетинин акча бирдиги сом. Бирок биз тарыхый источниктерди, булактарды окуп отурганда, бул акча бирдиги сомдун аталышы 800 жыл мурдагы источниктерден кезигет. Мисалы үчүн Чыңгыз хандын урпактары башкарган Алтын Ордонун монеталык акчасынын аталышы, тагыраак айтканда алтын күмүш акчасынын аталышы сом болгон. Бул ошол Алтын Ордодо тагыраак айтканда Чыңгыз хан 1013-жылдын аягы, 14-жылдын башында 18 жылдай лидер болуп иштеген ошол доордо Рашид Адиндин тарыхый жазмалар эмгегинде айтылат. Сом Алтын Ордонун монеталык аталышы деп. Ошол китептин түшүндүрмө сөздүгүндө глоссарийинде дагы ушундай түшүндүрмө берилет. Бирок ал жерде сом деген түркчө аталыш катары баалайт дагы, анын орусча аталышы рубль дерет. Бирок бүгүнкү күнү биз түрк элдеринин кайсы мамлекетинде сом деген аталыш бар экенин караганыбызда, биздин Кыргыз мамлекетинен башка бир дагы мамлекет, түрк элдеринин мамлекетинде акча бирдигин сом аташпайт. Мисалы үчүн Казакстанда тенге, Өзбекстанда сум, башка мамлекеттерде деле, Россиянын ичиндеги түрк элдеринин республикаларында деле сом аталбайт. Демек биздин Кыргыз сомунун тарыхы 800 жыл мурдагыга барып такалат. Ошондо быйылкы жылда биз 800 жылдыкты белгилесек болмок. Анан ушундай бир кызыктуу нерсе, биздин кыргыз тили ошол Алтын Ордонун ички турмушунда, бийлик турмушунда пайдаланган деген жыйынтыкка келсе болот.